Nuh пайгамбардын учурунда адамдар 1000 жыл жашаган. 1000 жылдын тегереги жашаган. Ошол учурда Нух пайгамбардын коомун айылын адамдарынан бирөөсү 300 жашка кирип өлүп калат экен. Каза болот экен, көз жумат экен. Жакын бир туугандары кайгырып, ыйлап, сыздап, эрте кеттиң, сумажала алып кеттиң, башка деп барды экен, айтып, ыйлайт экен, сызайт экен. Пайгамбар карап туруп, акыркы пайгамбардын үммөтү 50-60 жыл гана жашайт дейт экен. 50-60 жыл не деген өмүр? Аз гана өмүр. Ошол жердеги адамдар, алар анда төрөлүп эле ибадат кылып өлүп кетет экен да десе, жок, алар силерден дагы өткөн акчаны, бийликти, ушундай нерселерди кууган адамдар болот деп жооп берет экен. Алар ошондо, эгерде биз андай өмүр берилсе, ибадаттан башыбыз чыкпайт эле дейт. Чындыгында бүгүн биз 50-60 жашка кирип өлүп атабыз, бирөө төрөлүп 20 жашта өлүп каласың десе, биз дагы башыбызды ибадаттан көтөрбөй калабыз да. Аларга дагы бул өмүр ушундай көрүнөт да. Ошондуктан ар бир убакыт так өтүп атат экен. Тактук өтүп атат. Бүгүн адамдардын акырет менен, акыбет менен иши жок. Жеке нафсим курсагым тойсо болду.